Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 17 март 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы 5 күнгөйдө жүрөм. Ушул жактан 9 соток жер участок бар экен. Ошол участок жөнүндө силерге маалымат берейин дегем туугандар. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Сары Багыш көчөсү жана Уметбаев көчөсүнүн кесилишинде турам. Бул 7-апрель көчөсүнүн уланды солуп калат туугандар. Ушул эле кесилиштен сиздер чыгышты карай басып, биринчи көчөнү оң тарапка карай бурсаңыздар, сатылуучу жер участок жайгашкан туугандар. Анан бул жака чейин көптөгөн эле маршруттар менен келсеңиздер болот туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу жер участокко карай жол алдым. Сиздер ылайыктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туугандар, көлүк жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабы. Негизинен участок катары эле сатып атабыз дейт үй ээлери. Эң эле түндүк чек арасы ушул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул Пескоблоктон болгон заборго чейин. Жалпысынан жердин аянты 9 соток туугандар. Дареги 5 күнгөй. Байболсун уулу Большевик 15-чи дарек. Азыр көчө бир аз иттин үнү чыгып эме болгондо батыраак коробосуна келип калган маалыматты берейин туугандар. Так. Мынакей бул сатылуучу үйдүн коробосунун көрүнүшү. Негизи боюнча бул үй ээлерине караштуу. Ошол үй ээлери могу Сиренден бери жагыны бөлүп сатып аткан учуру туугандар. Кызыл китеби бар. Документтер боюнча эч кандай проблема жок. Алсаңыздар эле ошол күнү өткөрүп беребиз дейт. 5 күнгө жөнүндө айтсак туугандар, көпчүлүгүңүздөр билесиздер, шаардын түштүк тарабында жайгашкан, Алматинка көчөсүнүн жээгинде. Тоого жакын, жайы салкын, абасы таза дешет көпчүлүк. Мынакей эң эле түндүк чек арасын бул жерге чейин. Толук түрдө кирпичинен бүтүрүлгөн бул жерде 95 квадрат метр болгон үй. Электр энергиясы бар, суу бар туугандар. Андан ары төрүнөн же болбосо бул жагынан жаңынан үй салам десеңиздер, ал деле өзүңүздөрдүн каалооңуздар. Мынакей төрүндө дагы кенен хозпостройка саласыздарбы, зеленый зона, фонтан эмне кылсаңыздар деле мынакей кенен жер. Бул жагы 9 соток болгон жер. Азыркы учурда мондай мөмөгө кирген жаш бактар отурузулган учуру бул жакта үйдүн тышкарында ажатканы. И 9 соток жер кызыл китебинде туугандар, плюс могу арыктын өйдө жагы деле ушул жер ээсине, үй ээсине караштуу. Катарынан бул жерде 2 жер сугарганга мондай арыктан суу агат экен. Мынакей бул биринчиси. Азыркы учурда суусу жок, жакын каракта келет дейт. Негизинен арыктын өйдө тарабына тапчан коюп деле отурсаңыздар болгудай. Так. Андан ары мынакей бул жакта мондай арчалар. Бул мынакей дөңдүн эң эле өйдө тарабы. Бул жактан деле мынакей жер суугарганга суу бар туугандар. Азыркы учурда агып аткан учуру эң эле түштүк чек арасы Мозунтордон мындайынан кетет. Ал жагы Пескоблоктор менен мынакей туугандар. Мындайынан көчө тарап менен эң эле түндүк чек арасы бул Сирен тарабынан мындайынан кетет. Кыскасы кызыл китебинде 9 соток, фактически андан да көбүрөөк жер участок. Бул райондун көрүнүшү. Мынакей кошуналар. Жана айткандай тоого жакын. Шаарга деле жакын туугандар. Бул жерден 7-апрелге чыксаңыздар жол жакшы. Бат эле бара аласыздар шаарга карай. Ошол эле жолдун жээгинде мектепке деле бат эле барып калат экенсиздер. Мектеп бар. Анан жана айткандай жер участок катары эле баалап сатып атабыз дейт. Баасы $120,000 туугандар. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда, ээси телдеп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.